Акчам болбогон үчүн өнүкпөй калып атам деп атат. Туурабы? Мисалы. Бул акчага байлап атат. Как будто акча аны өнүктүрүп коет. Бүт нерсе акчага такалат деп атат. Ошол жаштарга, айылдагыларга, тоодогуларга айырмасы жок. Же вообще эле акчасы жокторго айтарым мындай нерсе. Кудайга ишенсеңиздер, сиздер күнүгө эртең күн чыгарган Кудай же ошол илимди бекер берип коет, бир жерден кычык-мычыктан таап аласыз, же айылыңызга бир американец келип ошо тоодо токтогулда бир жерге жолугуп калат, андай нерсе. Ошон үчүн баарыңыздарга айтарым, бул нерсени акчага такалат деп алсаңыз да бир аз туура эмес болуп калат. Неге дегенде баардык нерсе акчага такалбайт. Баардык нерсе Кудайга такалат. Ушуну түшүнүш керек да. Бир адам, айылдагы адам кааласа, анткени мен да айылда төрөлгөнмүн. Менин ошол убакта ата-энем Америкада окусун, Японияда окусун деп айтканда мен ошолорду ойлонот элем. Бирок ошол убакта мен каалаттым, болуп атса, азыркы жаштар үчүн айылда болобу, тоодо болобу айырмасы. Кудай айылга бара албайбы? Ошол түшүнүктөрдөн чыгып күчтөнүш керек. Значит, бир адам баласы кааласа, анда Кудай любым путем анын каалоосун орундайт. Бирок адам сомнение кылса, азыр акчам жок деп ошого өнүгө албайм десе, ал акчага байлады. Анда сен акчадан алып ал дейт.